Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Бул чыгарылышта Бектур Исаков агай тууралуу кыскача маалымат ала аласыздар. Жазган эмгеги менен келечекке тоо тургузган, педагогикада ирдик жасаган элдик мугалим, Кыргыз Республикасынын эл мугалими, эл аралык коомдук Айтматов академиясынын академиги Бектур Исаков. Жөнөкөй катардагы мугалим болуп иштеген 54 жыл ичинде 56 илимий педагогикалык китеп жарыялаган мээнеткеч мыкты мугалим Бектур Исаковдун 80 жылдыгы Талас облусунда мугалимдердин курултайы түрүндө өткөрүлөт. Бектур Исаков агайыбыздын ысымы кыргыз педагогикасында ополтоодой эмгеги бар. Айтылуу Бектур агайдын ысымы кандайча коюлуп калган? Анда эмесе эң кызыктуу маалымат менен бөлүшөбүз. Көңүл буруңуздар. Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур агайдын ысымы кандайча коюлгандыгы бардыгыңыздарга кызык болсо керек. Андыктан китепте жок эң сонун маалымат менен сиздер менен бөлүшөм. Бектур агайдын аты Жусуп Турузбековдун Ажал ордуна драмасындагы кадырлуу Бектур карыянын атынан коюлган. Уулум ушундай улуу адам болсун деп атасы Ысак ысым ыроологон. Бектур агай бала чагында эле китеп менен достошкон. Бир жолу апасы таңкы 5-терде колхоздун жумушуна кетип жатып, уулун караса китеп окуп отурган болот. Мейли, окуй берсин деп кетип калат. Кеч эңирде келсе, баласы тирмейип дагы деле китептиктеп отурган болот. Бектур агай Каныш тайенесиникине көп бара турган. Тайенеси койдун каймагына умачтаган талканды жегенди абдан жактырар эле. Бала күнүндө комузга дилгир болуп күү черткен. Кичине кезинен эле апасы кенжеге жардам берип колхоздо иштеген. Ал мезгилде мыкты иштеген окуучулар борборго чакырылып, мыкты экскурсияга кошулушчу экен. Бектур агай майнаптуу иштеп, 9-классында СССРдин ордосу Москвага барып, ВТН-ханы көрүп келген. Атасы Ысак кесиби зоотехник болгондуктан уулун тоо ташка ээрчите жүргөн. Бир жолу тоого чыгышып, жайылган кийиктерди көрүп калышат. Аларга суктанып карашат. Ошондо Бектур агай жаратылышка таза ой менен көркөм дүйнөгө чүңкүп карайт. Кыязы ошол саам агайда чыгармачыл шык койгонгон сыяктуу. Демек, урматтуу угармандар, аз да болсо Бектур агай жөнүндө кыскача маалымат ала алдыңыздар. Бүгүнкү күндө ошол айтылуу тестер бала эмгекчил мээнеткеч агайыбыз 80 жаш курагында. Жазган эмгеги менен келечекке тоо тургузган, педагогикада ирдик жасаган элдик мугалим, Кыргыз Республикасынын эл мугалими, эл аралык коомдук Айтматов академиясынын академиги Бектур Исаков. Жөнөкөй катардагы мугалим болуп иштеген, 54 жыл ичинде 56 илимий педагогикалык китеп жарыялаган. Анда эмесе, урматтуу угармандар, аз да болсо Бектур агай жөнүндө кыскача маалымат ала алдыңыздар деп ойлойбуз. Салтанат Бейшенова, Талас билим берүү усулдук борборунун усулчусу. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.